Балыкчы шаарында тоок союучу ири ишкана ишке кирди. Бул жаңы мекеменин кубаттуулугу саатына 3000 тонна тоок союуга ылайыкталып, ички жабдыктары Турция жана Европа өлкөлөрүнөн алынып келинген. Муну менен катар 120 адам туруктуу жумуш орду менен камсыз болду. Бул ишкана Ысык көл районунун Сары Камыш айылында жаңы ишке кирген тоок заводуна таандык. Учурда ал жерде канаттуулар багылып, жылына 7,5 миң тонна тоок этин ички рынок алып чыгууга мерчемделген. Буга чейин завод жөжө чыгаруучу ири инкубаторду жана жем даярдоочу цехтерин ишке киргизген болчу. 2020-нын башында бул өз ишин башталган эң биринчи болуп бул жерде инкубаторий ачылган. Инкубаторийдин кубаттуулугу бул 9,5 миллион жумуртка жылына чыгарылат. Андан кийин жөжө чыгарылгандан кийин жөжөлөр тоок өстүрүлүүчү фабрика, бул Сары Камыш айылында жайгашкан фабрикага алып барылат. Ал жерде 49 күн өстүрүлөт. 49 күндөн кийин булар жалпы орточо салмагы 3,5 килограммга жеткен, түрү салмагы 3,5 килограммга жетет. Ошолор бул жерге алып келинип союлат.